Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Амансыздарбы достор? Кандайсыздар? Алатоодон алыстап кеткениме 5 ай болду. Ал эми интернеттен момундай бир түз эфир жасабаганыма болсо 7 айдын жүзү болуп калды, 6 ай болуп калыптыр. Бүгүн сиздер менен жарым саат убактым бар экен. Bir эфир кылгым келди. Интернетке көп деле кирбей калдым. Кээде гана жаңылыктарды көрүү үчүн кирип коюп атабыз. Ошентсе да бизди сурагандар көбөйүп кетиптир. Баарыңыздарга сагынычтуу салам. Достор, атлубу ал-илма min al-mahdi ila al-ahdi деген хадис бар экен. Бул хадистин мааниси атлубу талаба, талап кылуу деген сөз. Ал-илма илимди талап кылуу, min al-mahdi ila al-ahdi бешиктен кабырга чейин илим талап кылуу, талап кылгыла деп, илимди алгыла деп буйрук берген Пайгамбар саллаллаху. Дал ошол максатта биз дагы илим алуу үчүн Алатоодон алыстап Египет мамлекетине келдик. Азыркы учурда Борбор шаары Каирдебиз. Ошол жерде илим алып жатабыз. Эми достор, сиздер менен бүгүн мен жаңагы дайым эле сүйлөп келген үй бүлө темасында сүйлөгүм келди. Анткени көптөгөн жаш жубайлар деги эле коомчулук бүгүнкү күндө үй бүлөнүн кадыр баркына жетпей, балким бири-бирибизди баалай албай, убактында бири-бирибиздин кадырыбызды билбей жашап аткандар көбөйүп кетип баратат. Бул да болсо жеңил ойлуулуктун айынан болуп атат. Ошондуктан адамдын өзү тери клеткалардан түзүлсө, бир клеткадагы оору бир инсанды акыры аягы жыгытууга алып келет. Дал ошондой эле достор, адам клеткадан тургандай эле Алатоо дагы үй бүлөлөрдөн куралат. Бүгүн Алатоодо болуп аткан көйгөй үй бүлөдө болуп аткан көйгөй деген сөз. Ааламдагы болуп аткан көйгөй ар бир адамзатта болуп аткан көйгөй деген сөз. Ошондуктан мен алдыңыздарда бир жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга же болбосо бой жетип калган балдар, кыздарга ошол макаланы окуп бергим келди. Ушул макаланы бир кулак салып, жакшылап көңүл коюп угуңуздар. Айрыкча эркек кишилерге атайын бир окуп атам. Муну мүмкүн болсо бүт жигиттердин бардыгы ушундай бир кулагына түйүп, көкүрөгүнө сактап, жаттап алса жакшы болот. Андай болсо достор, төмөнкү макаланы окуйын анда. Макаланы окурдан мурда бойдок жигиттер жана кыздарды да айттым. Ушул дуаны жаттап алгыла. Жөн эле кыргызча мааниси: Аллахумма рузукни заужатан салихатан ва зурриятан салихатан ва идж'ални заужан салихан ва абан салихан. Дуанын мааниси: Аллах мени жакшы аял менен, жакшы перзент менен ырыскыландыр, мага бер. Жана менин өзүмдү да ыймандуу күйөө кыл, ыймандуу ата кыл. Ушул эле дуаны аялдарга да айтылат. Аллахумма ризыкни заужан салихан. Аллахым мага ыймандуу күйөө бер, ыймандуу перзент бер, жана өзүмдү да ыймандуу эне, ыймандуу аял кыл деп дуа кылгыла дейт. Антан мына ушундай дуаны эстеп калыңыздар. Анда мен иншалла төмөнгү окуяны жаш жубайларга, өзгөчө күйөө балдарга, үй бүлөнүн аталарына, эркек кишилерге окуп берейин. Жакшылап кулак салыңыздар анда. Секелек кыз. Секелек кыз болбосо кичинекей кыз деген сөз. Жаш кыз. Бакыт деген бала алакандарын ачып, колун сунуп турган адамга карап калды. Жолдо бакыт баратат, жолдун боюнда бир киши алаканын жазып, жардам бериң, садака кылың деп аткан бир тилемчини көрүп калды. Жашы 50 жашта таяп калган, көрүнүшү тилемчилерге окшобосо да, кийими жупуну жөнөкөй, бирок таза тыккан, дени сак көрүнгөн адам. Бакыт
Бұл 6 саны аман тұрып, іштегендің ордына қайрычылық қылып жүретей. Балким бұл адам менден де бай шығар, деп ойлады. Ансыз да маанайы чөгіп тұрған бақыттың маанайы чөгіп тұрған болчу. Эми жанагын 6 саны аман тұрып тилемчилик кылып атканын көрүп, ого бетер жийиндене баштады. Корулдаган үнү менен, нан алууга пул сурап жатасыңбы? Жок, шоколад алуу үчүн. Бакыттын жинденгени жүзүнөн билинип калды да, таң калууга айланып кетти да, балким бул тилемчи эмес чыгар деп ойлоду да, эмне, нан таба албай жатып эми шоколад жейин деп атасыңбы? Жок, нан таба албасак булгур күрүчүн жейбиз. Аны да таба албасак ачка жатабыз. Бакыт адамдын айткандарына чын төгүн айырмалай алган жок. Бу түшүнбөй калдым. Бул тилемчиби? Эмнеге шоколад сурап атат? Бүгүн курсагыңыз тоюп, эми таттуу каалап атасызбы? Кембагал адаммын. Нанга акча таппай жатып, таттуудан айланамбы? Кайда дейсиз? Бул бир тамашабы, же сен жумуш таба албай жүргөн бир бекертчисиңби я? Эмне эле болуп атасың? Жок, жаңылышасыз. Мен болгону кембагалмын. Бүгүн жубайымдын туулган күнү эле. Ага шоколад алып беришим керек. Туулган күнү болсо, бир торт алып барбайсыңбы? Торт алуу биз үчүн эмес, мырзам. Ал колунда бар адамдар үчүн. 30 жыл бирге түтүн булатсак да, бир да жолу торт алып бере албадым. Бирок ар бир туулган күнүндө шоколад алып берет элем. Шоколадты абдан жакшы көрөт аялым. Тилемчинин сөздөрү бакыттын көңүлүн жылытып, эсине жубайын салды. Анткени бүгүн жубайы менен урушуп, эшикти катуу жаап чыгып кеткен болчу. Машинасын да айдабастан жөө жалаңдап деңиздин жээгине келген эле. Мурда деңиз менен сырдашып, анын кооздугуна назар салып, мойнундагы оор жүктөн арылгансып калат эле. Азыр андай болгон жок. Балким жубайынын ыйлап отурганын эстеп алып, жана жай албай, жан дүйнөсү эңшелип жатса керек. Тилемчи менен баарлашкан соң көөдөнү бошоңдоду. Кызык, айткандары чындыкпы же жалган сүйлөп атабы деп ойлоп кетти. Бакыттын чөнтөгүндө бир шоколад алууга жете турганчалык акчаң жокпу деген суроосуна бош чөнтөктөрүн аңтарып көрсөттү да, чөнтөгүнөн эски 100 аарчыдан башка эч нерсе жок экенин көрсөттү. Мен тилемчи эмесмин, болгону жумушум жок. Күнүмдүк жумуш чыкса иштейм. Кандай гана жумуш болбосун жасай берем. Бүгүн кечке жумуш издедим, бирок тапкан жокмун. Ал эми бүгүн аялымдын туулган күнү эле, жок дегенде бир шоколад сурап, сизден акча сурап атам шоколад үчүн деди. Бакыт отургучтун чет жакасына жылып теги кишиге орун бошотту да, отуруңуз, кичине сырдашалы деди. Жакшылап кулак салыңыздар. Адам тартынып жатып, акырын отурду. Досуңуз, таанышыңыз же карыз ала турчу жакыныңыз жокпу? Кедейдин тууганы да кедей болот, мырзам. Алар пул тапса, өз үй бүлөсүн тойгозот. Не карыз сураганчалык сүйөсүзбү жубайыңызды? Сүйгөндө да кандай? 30 жылдык бирге өткөргөн өмүрүмдү нурдантып, асмандагы күнүм болуп берди. Сүйүү болгондо да 30 жылдык сүйүү. Чыныгы сүйүүнүн өмүрү эң көп дегенде 3 жыл дешет го, а сиз 30 жылда айтып жатасыз. Ооба. Бирок менин өтмүшүм сүйүүмдү өчүргөндүн ордуна тескерисинче тутандып келет. Анда айтыңызчы, үй бүлөлүк бактыңыздын сыры эмнеде? Сыягы сиз бактылуулуктун формуласын тапкан окшойсуз. Мен башталгыч классты бүтүргөн эмесмин. Андыктан формула эмне, эреже эмне, муну билбейм мен. Формула дегеним химия сабагындагы формула эмес. Менин үй бүлө курганыма 6 жыл болду. Сүйүп күйүп жүргөн бийкечке баш коштум, бирок бактысызмын. Акыры түгөнбөгөн уруш талаш. Мындан 2 саат мурун да уруша кетип, эшикти катуу жаап чыгып кеткенмин. Үйүбүз, досубуз, тууганыбыз, ишибиз, күчүбүз бар, бирок бактысызбыз. Сиздин эч нерсеңиз жок, бирок бактылуусуз. Бизди бактысыз кылган пулбу? Эч нерсең жок дейсизби? Жок, менде бардыгы бар. Менин жубайым бар. Ал менин байлыгым. Ал менин сүйүктүүм, ал менин досум, ал менин сырдашым. Мындан артык дагы кандай байлык болушу керек?
Силердин үй, машина, иш дегениңер менен телегейиңер тегиз эмес. Чындыгында эч нерсеси жок, мен эмес, силер экенсиңер. Антип айтпаңыз. Ушунча байлык турса да аялым менден ыраазы эмес. Өзүн дайыма бактысыз сезет. Ким билет, балким кедей болгонумда менин жанымда турар беле, же жок беле. Байлык бакыт болуп бербейт мырзам. Сен айымдарды түшүнбөйт экенсиң. Эч бир аял заңгыраган үйдө жашап, түркүн түрдүү тамак ичкени үчүн бактылуу болбойт. Аял заты мырзасы үчүн бүтүндөй дүйнө экендигин билгенде гана чындап бактылуу болот. Мына жерде жигиттер жакшылап угуңуздар. Аял заты байлык бакыт болуп бербейт мырзам. Сен айымдарды түшүнбөйт экенсиң. Эч бир аял заты заңгыраган үйдө жашап бактылуу болбойт. Эч бир аял заты түркүн түрдүү тамак ичкен үчүн бактылуу болбойт. Аял заты мырзасы үчүн бүтүндөй дүнүйө экендигин билгенде гана чындап бактылуу болот. Сиздин бактылуулугуңуздун сыры ушундабы? Мен жубайыма баалуу буюмдарды сатып бере алганым жок. Бирок ал мен үчүн канчалык кымбат экенин ага сездирип келем. Ошон үчүн ал бактылуу. Аял заты биз үчүн кымбат экенин кантип сездирсек болот? Секелек кызды сүйүп, ага сезимиңди арнап гана сездире аласың. Секелек кыз, кайсы секелек кызды айтып атасыз? Жашы канчага чыкса да, ар бир аял затынын ичинде жап-жаш секелек кыз жашайт. Ал секелек кызды канчалык сүйүп бактылуу кылсаң, жубайыңды да ошончолук бактылуу кылган болосуң. Жигиттер унутпагыла ошол жерде. Ар бир аял заттын ичинде бирден кичинекей кыз жашайт. Кандайча? Секелек кыз эмнелерди жакшы көрөт? Табити эмнени тандайт? Бир ой жүгүртүп көрчү. Секелек кыздар ар дайым суктанып турушуңду каалашат. Көңүл бөлүүнү жакшы көрүшөт. Сулуу экенин угууга куштар болушат. Ханбийке сыяктуу мамиле кылууңду каалашат. Анткени алар ар дайым ханбийке болууну кыялданышат. Көтүүсүз белектерди жактырышат. Эркелегенди жакшы көрүшөт. Сүйсүн дешет, жана сүйүктүү экенин уккулары келишет. Секелек кыздар мактоого тойбойт. Эми түшүндүңбү? Туура айтасыз. Менин 4 жаштагы кызым бар. Аты Айбике. Жумуштан келген сайын мойнума оролуп кучактап, "Атеке, мени канчалык жакшы көрөсүң?" деп сурайт. Ошону сурагандан тажабайт. Кийимин алмаштырган соң "Атеке, сулуу болуп калдыңбы?" деп суроо узатат. Сулуусуң деген менен кутула албайсың. Кереметсиң, Ханбийке сыяктуусуң. Дүйнөдө сендей кыз жок дегенимде гана ыраазы болуп ошода деген бойдон кетип калат. Мынаке, айымдар өмүр бою ушундай сөздөрдү угууну каалашат. Мен 50 жаштагы жубайыма ушундай мамиле кылам. Кудайым насип этсек 80-90 чыксам да ушундай мамилемди уланта берем. Ага периштем деп кайрылам. Периштем чай ичели, чай койчу дегенимде чай берүү үчүн далбастап, чуркап жатканын көргөнүңүздө айткандарымды толук түшүнөт элеңиз. Менин да 3 кызым бар. Аялым менен 4 кызым бар деп коем. Үчөөнү бирдей эркелетем, беркисин дагы үчөөнү көрсөтпөй бөлөкчө эркелетем. Кээде аялымды эң кичине кызым деп эркелетем. Анткени беркилерди ушундай кандай эркелесем, аны көбүрөөк эркелетип коем. Болбосо тартынып калат дегендейчи. Негизи секелек кыз жашайт. Мен 50 жаштагы жубайыма ушундай мамиле кылам. Эч урушкан жоксуздарбы? Эми казан аяк кагышпай койбойт. Ансыз жашоо тузсуз шорпо сыяктуу да. Таарынышкан соң эркелешкендин даамы башка да. Менин жубайым көкбет адам. Аны менен элдешип, көңүлүн алуу мага өзгөчө бир рахат тартуулайт. Менин жубайым өтө токтоо. Анда эч эле секелек кыз кыялы жоктой сезилет. Жок мырзам, жада калса өтө олуттуу, каарыган байбичеде деле ал секелек кыз жашайт бар. Болгону ал ширин кызга кубандырууну, көңүл бөлгөндү, бакыт тартуулаганды билишиң керек. Анан да ал секелек кыздын көзүнө эч качан чөп салба. Ишеничтен кетесиң. Ишеничтен кеткен ажалы жеткен менен барабар. Андан соң 1000 аракет кылсаң да баары бир мурдагыдай көз карашта болбой калат. Биздеги чоң кемчилик ушул жерде. Эркектер аялыңардын көзүнө чөп саласыңар.
Mana ошол эң чоң кемчилигибиз ушул болот экен. Айрыкча эркектер эсибизде болсун, аялыңа эч качан эркелетип, же азилдешип, же тамашалап болсо да, экинчи катында алам, же үчүнчү катында алам, же башка сыяктуу сөздөрдү айтпагыла. Сенде мына сулуу дебегиле. Аялыңды эч качан башка бирөөнүн аялы менен салыштырбагыла. Мынанын аялы мындай экен, тигиндей экен дебегиле. Ал сенин аялыңа. Бул кеңешиңизге рахмат, бирок кеңешиңизди ишке ашыра алар бекем, билбейм. Кээде жумуш шайды оодарып, иштен чарчап келем. Дүйнөнүн эң оңой иши секелек кызды бактылуу кылуу эмеспи? Алардын жүзүнө жылмайы тартуулоо үчүн бир канча жылуу сөз жетишет өзү. Сен аны бактылуу кылуу менен жыйынтыгында тоодой бийик ыраазычылык аласың. Сенин эс алууң үчүн керемет шарттарды түзүп берет. Аялымдын көңүлүн ала албай кыйналып атам дегендер, ар бир аялдын ичинде бирден секелек кыз жашайт, кичинекей кыз жашайт. Кичинекей кыздын көңүлүн алыш оңой иш. Дүйнөдө мындан өткөн оңой иш жок негизи. Дүйнөдө мындан өткөн оңой иш жок. Тагыраак эмне, кичинекей кыздын көңүлүн алуудан өткөн оңой иш жок. Демек аялыңдын көңүлүн алуу да оңой эле. Болгону сен ойлонбой жатасың. Эгерде аялыңдын көңүлүн алсаң, анда эс алууң үчүн керемет шарттар түзүп берет. Жубайы бактылуудай бир болгон эркек өзү да бактылуу боло албайт. Бактылуу болбогон эркек. Мисалы үчүн үйүндө бактылуу болбогон эркек сыртта да бактылуу болбойт. Ошол өчүдө үйүндө бактылуу болбогон аял деле сыртта да бактылуу болбойт. Эң бактылуу адам ким? Америкада же Европада жүргөн кишилер эмес. Эң бактылуу адам ким кайерде болбосун? Эң биринчи орунда өзүнүн үйүндө бактылуу болгон адам бактылуу. Мына ошону унутпасак. Эгерде өмүрлүк жарын бактылуу кылыш бул ар бир түгөйдүн биринчи вазифасы болсун. Ойлонсоң, жашоодон чарчаган бактысыз, кейип кепши берген бирөө менен сапарга чыксаң жол арыбайт. Ошондуктан эмне кыласың? Сырткы чөйрө сени чарчаткан кезде үйүңө келип ошол үйдөн кайра дем күч энергияны түгөйүңдөн шериңден алып чыга турган жер болуш керек. Ошондуктан үй бүлө бул уруш гана эмес, үй бүлө эс ала турган, дем ала турган, күч ала турган жер болуш керек. Туура айтасыз, бирок мен эртеден кечке үй бүлөм үчүн иштеп чарчап жүрөм да мен. Кайрадан эле пул, кайрадан эле жарыбаган шылтоолор. Ооба, акча маанилүү жана керектүү, бирок айымдар, мырзалар да акча үчүн сүйбөйт. Акча колдун кири, өтүп кетүүчү бактылуулукту ыр сунат. Айымдар белек алганды жактырышат. Акчаң болсо белек алып бер, бирок белек менен гана бактылуу болушун күтпө. Белекти да сүйүү менен арнабасаң, анын мааниси жок. Менин эч убакта көп акчам болгону жок. Күнүмдүк тапканымды күнүмдүк тамагыбызга жумшадык. Ач калган да күндөрүбүз болду. Жубайыма алтын сөйкө тага албадым. Бирок сүйүү сөздөрүн арноону унуткан жокмун, эмигече айтам. Эч качан моюна керемет шуру сатып бере албадым, бирок керемет эркелетип ойнотконумду токтоткон жокмун. Ага жибек көйнөк кийгизе албадым, антсе да жибек сыяктуу жумшак жылуу кучагыма алып эркелеттим. Ал ушуга бактылуу болду. Адам көз жаштарын жүзүнөн сүртүп ордунан турду. Мага уруксат бериңиз, мырза. Жубайым кабатыр болот. Сиз да кичинекей кызыңыздын көңүлүн алыңыз. Балким үйдө жалгыз ыйлап отурган чыгар. Бакыт да көздөрү жашылданып ордунан турду да адамдын колун бек кысып, сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Колун кое берип жатып, маңдайдагы торт саткан дүкөндү көрсөтүп, кана жүрүңүз. Жубайыңызга ушул жерден шоколад тортун сатып алалы деди. Аксакал жашоосунда биринчи жолу жубайына торт алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаган. Демек, аксакал жашоосунда биринчи жолу жубайына торт алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаган болду. Бакытка ыраазычылыгын билдирип жолуна түштү. Бакыт болсо торт сатуучу дүкөндүн жанындагы жашылча жемиш дүкөнүнөн жубайы сүйгөн жемиштерди сатып алды. Үйүнө келсе жубайынын көздөрү шишип, чай ичүүчү бөлмөдө маанайысыз сууртап отурган экен. Бакыт үн катпастан жемиштерди чоң табакка салып жууду да жубайынын алдына койду. Булар дүйнөдөгү бактылуу жемиштер. Сезим үн каткан жок. Эмнеге деп сурабайсыңбы? Сезим ачууланган үн менен. Неге? Себеби дүйнөдөгү эң сулуу жана эң ширин айымдын бүлдүркөндөй оозуна кирип, шурдай тизилген тиштеринин арасына майдаланып, азык болуп жатат.
деп жүзүн карап жылмайды. Сезим бир четинен таңыркай карап, бир четинен айткан сөздөрүнө күлкүсү келди. Кана, ала кой. Өзүң жакшы көргөн жемиштерди өзүң үчүн тандап атып келдим. Таң калыштуу. Мурда өзүңө жаккан жемиштерди алат элең. Менин кайсы жемиштерди жакшы көрөрүмдү кайдан билесиң? Туура, буларды мен жакшы көрөм, бирок эми кеч болуп калды. Табитим эч таарынтканым үчүн кечирим сурайм. Бакыт тизелей калды. Эмне десең да, баарына макулмун, чырагым. Каалаган жазаңды бер. Азыркы учурда сен үчүн отту да, чокту да кечүүгө даярмын. Сенден бир гана нерсе суранам, мендей жакшы адамды чанып кете көрбө. Бакыттын тизелеп отурганы, сөздөрү мойну шылкыйып турганы күлкү келерлик эле. Сезим каткырып жиберди. Кечирүү анчалык деле оңой эмес, көрөлүчү кандай жаза алар экенсиң. Бакыт ошондо гана аны жалооруп карап турган жубайынын ичиндеги секелек кызды байкап көрүп түшүндү. Андан кийин, мындан кийин баары башкача болот чырагым. Биз бактылуу болобуз деп чекесинен өбүп койду. Мына ушундай достор. Үй бүлөдө эркек киши катарындагы да бир бактылуу үй бүлө эң биринчи орунда билимдүү атага муктаж болот. Аталар билимдүү болмоюнча, аталар кечиримдүү болмоюнча, аталар акылдуу болмоюнча, аталар боорукер болмоюнча, үй бүлө бактылуу уланта албай калат. Алла Таала бекеринен аял кишини эркек кишинин кабыргасынан жараткан эмес. Анткени бардыгыңдын ура турган болсо, кабыргаңды өзүңдү этият кылып тошкондой сыяктуу эле аялыңды да этият кылып карасын, сактасын деген бир маани дагы жатат бул жерде. Ошондуктан аялыбыз бизге аманат. Эми эркектерге кийинки бир сабагым болсун, жигиттерден суранарым, сүйүүнүн чыныгы кадырына баркына жете албай атабыз. Сүйүп жүрүп үйлөнгөн аялың менен урушуп тытышып жашап атабыз. Бул да туура эмес. Мисалы үчүн колумдагы компьютерди мен айтайлы жакшы көрдүм, алдым, сатып алдым. Эми жакшы көрүп алган компьютерди урбаймын, тебелебеймин, тепсебеймин, сындырбаймын, чаңга, кирге, таштандыга таштабаймын. Эми бул бир буюм. А бирок сен жакшы көрүп алган аялыңды эмнеге уруп атасың? Жакшы көрүп алган аялыңды эмнеге таштап атасың? Эмнеге ыйлатасың, эмнеге сыздатасың? Ошондуктан жигиттер биз али бери чыныгы сүйүүнүн кадырына жете эле экенбиз. Чыныгы сүйүүнүн маанисин биле эле экенбиз. Ошондуктан келгиле бир буюмчалык кадыр баркында бир баалабай коюп атабыз кээ бир кезде. Жалпы жигиттерден суранам, келгиле үй бүлө маанилүү. Бала чакаңардын, үй бүлөңөрдүн кадырына баркына жеткиле. Мурдалары урушуп аткан балдарыңды урушпагыла деп ата-энелер айтса, азыр урушуп аткан ата-энени ыйлап аткан баласы болду кылгылачы апа ата урушпагылачы деп байкуш балдар ыйлап аткан заманга келип калдык. Ошондуктан келгиле үй бүлөнүн кадырына баркына жетели достор. Үй бүлөнүн кадырына баркына жетели. Колуңдагы телефончолук кадыр бар жок түгөйүңдүнчү. Мына ушундай деңгээлге түшүп кетпеш керек. Ал эми мен комментарийлердин бирине да жооп берген жокмун. Бүгүн менин кезегим, балдарым окууда, келинчегим да окууда. Ана фильмат бахалан, мен кухнядамын. Азыр болсо мен тамак кылып атам. Ондай тамак биширип атам азыр. Мен жасап атам, келинчегим окууда, кыздарым да окууда, бир аздан келишет, сабактан келишет. Мен жасап атам тамакты. Ушундай кадимкидей жигиттер буларды эмне үчүн айтып атам? Бир аздан идиш жуйсуң, бул аялыңдан корккондук эмес. Болгону бир нерсени түшүнгүлө, үй бүлөнүн кадырына баркына жеткиле. Үй бүлөнүн кадырына жетиңиздер. Иншалла, достор, мен ушунун сабагымды акырындап жыйынтайм. Терең ыраазычылык билдирем. Өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Эркектерге акыр кеңешим ушул. Дүйнөнүн баары мактаса да, үй бүлөңдү, аялың сени мактабай атабы, демек сен али бери жакшы эркек эмессиң. Балким бүгүн аялыңдан сурап көр. Суроо үчүн биринчи даяр бол. Жообуна даяр бол. Эгерде дүйнөгө кайра жаралсаң, кайра мага күйөөгө чыгат белең деген суроону берип көрчү.
кандай жооп алат экенсиң. Ооба деген жооп алыш үчүн ошол жоопко татыктуу жашашыбыз керек. Алла таалам ыраазы болсун жигиттер. Барыңыздар, үй бүлөңүздөрдү эhtiyat кылыңыздар. Японияда бир ишкана бар экен. Японияда бир ишкана бар экен. Үй бүлөсүнөн ажырашып кеткен кишини жумушка албайт экен. Анткени үй бүлөсүн, аялын, бала чакасын эптей албады, биздин жумушту да эптей албайт деген бир түшүнчө болот экен. Ошондон жалпы эркектерден сураналарым, келгиле бүгүнкү күндө көбүрөөк илим алалы, аялыңарды бактылуу кылгыла. Бала чакаңарды бактылуу кылгыла. Аялыңарды, бала чакаңардын бардыгынан сураласыңар кыяматта, алардын жоопкерчилигин сезели, татыктуу талим тарбия берели. Иншалла буюрса баары жакшы болот. Өзүңүздөрдү эhtiyat кылыңыздар. Мен сиздерди баарыңыздарды сагындым. Жана баарыңыздарды урматтап сыйлайм. Жана баарыңыздарга жакшылык каалайм. Алла таалам ыраазы болсун. Эфирден келген саламдардын баарын алек алдым. Иншалла. Бельгияда ушундай бир мыйзам бар экен. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар 2 жыл боюнча ажырашуу арызын мамлекетке тапшыра албайт экен. Тагыраагы үйлөнүп эле ажырашам дегендер болсо, жок, мыйзам боюнча 2 жыл күтөсүң, анан ажырашасың, ага чейин жашайсыңар деген бир талап болот экен. Бир четим ага жакта, анткени аз нерсеге эле ыйлап ажырашам дебей 2 жыл сабыр кылып отуруп, канчалаган үй бүлөлөр кайра бири-бири менен тил табышып, бири-бири менен ынак болуп, балдары жетим калбай кайра жашоосун улантат экен. Мындан улам жалпы жигиттерге, балдарга, кыздарга айтарым, келгиле жаштар, бойдоктор көбүрөөк илим алалы, айрыкча эркек кишилер. Кыйшаңдап TikTok тартып, видео тартып кыйшаңдай бербе. Кыздарга теңелбе, бийлеп аткан, кыйшаңдап аткан башка кыздарга теңелбе. Көрүнгөн кыздарды жамандап, башка болуп, кыздан бетер гыйбатчы, ушакчы, баягында бир деңгээлиңди төмөн кылба. Кыздар мектепте окубайбы, ал эртең эрге тиет, эр багып алат. А сени ким багат? Эркек болсоң да сени аялың багып атабы? Мына ушул маселени жакшыраак көзүңөрдү ачкыла, жалпы бойдок жигиттер көзүңөрдү ачкылалы, эртерээк бир илим алалы, өнөр үйрөнөлү, кесип үйрөнөлү, бир үй бүлөгө татыктуу ата болгонго татыктуу талим тарбия илим алалы иншалла. Мына ушундай достор. Игилик, менин азыр сабагым башталат, 15 мүнөтүм калды, сабакка жетип барышым керек. Өзүңүздөрдү эhtiyat кылыңыздар, илим алыңыздар. Көп убакытты телефон менен жоготтук, абдан көп убакытты телефон менен, интернет менен жоготуп. Жигиттер, убактыңарды туура пайдалангыла, эркек кишилер убактыңарды туура пайдалангыла. Эмне үчүн кыздар тарапка токтолбой атам, анткени кыздарга толтура айтылып аткан кеп кеңештер, кыздарга толтура болуп аткан сабактар бар. Мен көбүрөөк ушул эркектерге гана насаат айтып турайын дедим. Ошондон жигиттер муну туура кабыл алыңыздар. Көрүп атам комментарийлерде аялдар мындай деп аткандарды көрүп атам. Аялдар менен ишиң болбосун. Жигиттер өзүбүздү билели. Жана бойдок жигиттер, сен өзүңдү кандай билсең, өзүңө дал ошондой түгөй берилет. Бойдок жигиттер телефондон, интернеттен, ютубтан, телевизордон, компьютерден чоочун аялдарды көп тиктей бербегиле. Чоочун аялдарды көп тиктеген өзү чоң бир күнөө, бир, экинчиден уруксуздук, тукумсуздук алып барса, үчүнчүдөн зээниңди төмөн кылып, 4-5-ден болсо баягында бир өзүңө ыймандуу, талим тарбиялуу, адеп ахлактуу түгөй насип этпей калат. Жана үйлөнгөндөр да чоочун аялдарды көп тиктей бербегиле, анткени чоочун аялдарды көп тиктеген эркек өзүнүн аялына сүйүү махабаты калбай калат. Анткени сырттан көргөн сулуулукту өзүнүн аялынан издейт, өзүнүн аялында көрбөгөндөн кийин өзүнүн аялына шахваты, өзүнүн аялына болгон сүйүүсү болбой калат. Ошондон жигиттер чоочундарга тиктебегиле. Бойдоктор азыр үйлөнбөй жатып уруксуздук оорусу менен ооруп, үйлөнбөй жатып урологияда кезекке тизилип текшерилип аткан бойдок жигиттер абдан көп. Ошондон жигиттер көзүңөрдү ачкыла, арам күнөөдөн, зынадан эhtiyat бололу иншалла. Аллага аманат болуңуздар, мени сабакка чакырып жатат. Көрүшкөнчө баарыңыздарды жакшы көрөм. Бир гана суранычым, бир туугандарга дуа кылып атканда мени да эстен чыгарбай дуа кылып туруңуздар мага да.